Урматтуу саммиттин катышуучулары, учурдан пайдаланып, боордош Түркия жана Өзбекстанды футбол боюнча дүйнөлүк чемпионатына чыгышы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Кыргыз эли сиздерге күйөрмандык кылып, ар бир оюнда ийгилик, күч-кубат жана эң мыкты натыйжаларды каалайбыз. Сиздерге белгилүү болгондой, футбол дүйнө чемпионаты аяктагандан кийин сентябрь айында Кыргызстанда башка дүйнө чемпионаты, 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтөт. Көчмөндөр оюндары эл аралык маданий, илимий жана спорттук коомчулуктардын арасында чоң кызыгууну жаратууда. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштуруу демилгесинин ээси катары бул биз үчүн өтө чоң сыймык. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, сиздерди, өлкө делегацияларын жана спортчуларды келе жаткан дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырабыз жана активдүү катышып берүүңүздөрдү өтүнөбүз. Урматтуу достор, сөзүмдүн аягында Кыргызстан Түрк мамлекеттер уюмунун алкагында кызматташууга жана биргелешкен аракеттерди чыңдоого даяр экенин баса белгилеп айтып кетким келет. Бүгүнкү саммиттин жыйынтыктары жемиштүү болуп, кызматташтыгыбызга жаңы мүмкүнчүлүктөрдү алып келерине ишенемин.